Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна, БКМ контракт 320 тайпасы. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз орфографиясынын принциптери жана негизги эрежелери. Сабактын максаты кыргыз орфографиясы жөнүндө түшүнүшөт, туура жазуунун принциптерин анализдешет, ооз-эки жана жазма кебин ырааттуу, далилдүү, түшүнүктүү болуусун калыптандырышат. Орфография адабий тилдеги сөздөрдү туура жазуу үчүн иштелип чыккан эрежелердин системасы орфография деп аталат. Гректин орфос туура, графо жазуу деген сөздөрүнөн алынган. Ар кандай тилдин орфографиясы белгилүү бир принципке багынат жана ал принципти негиз кылып алат. Орфографиянын төмөнкүдөй принциптери бар. Фонетикалык принцип, морфологиялык принцип, фонематикалык принцип, морфологиялык фонетикалык принцип, дифференциялык принцип. Мына ушул принциптердин ичинен биз фонетикалык жана морфологиялык принципке токтолуп кетебиз. Фонетикалык принцип сөз мүчөлөрүнүн жазылышын жетекчиликке алат. Сөздөргө жалганган мүчөлөрдүн кандай айтылса, ошондой жазылышына фонетикалык принцип жол берет. Кыргыз тилинде мүчөлөр эң эле көп варианты болуп колдонулат. Орфографияда алардын белгилүү бир вариантын калтырып, калгандарынын бардыгын бир формага келтирип жазууга мүмкүн эмес. Мисалы, көптүктүн лар мүчөсүнүн 12 варианты бар. Лар, лер, лор, лөр. Дар, дер, дор, дөр. Тар, тер, тор, төр. Буларды бир түргө келтирсек, анда ташлар, жоллар, баклар, гүллар болуп жазылууга тийиш. Бул тилдик норманы бузгандык. Ошондуктан лар мүчөсүнүн сөзгө жалганып айтылган бардык 12 варианты жазууда берилүүгө тийиш. Аталар, энелер, тоолор, көчөлөр, малдар, эгиндер, коондор, гүлдөр, бактар, китептер, тооктор, күчүктөр. Морфологиялык принцип сөздөрдүн уңгусун туура жазууда жетекчиликке алынат. Бул принцип боюнча уңгу сөздөрдүн ар кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учурап айтылышы эсепке алынбай, жазууда алардын уңгу түрүндөгү баштапкы тыбыштык көрүнүшү өзгөрүлбөй сакталат. Демек, балдар, морфологиялык принцип уңгу сөздөрдүн түрдүүчө өзгөрүп айтылышына карабай, бир түрдүү жазылышын камсыз кылат. Мисалы, бирөө, бирөө, ишенбе, ишенбе, түнкү, түнкү, сөзсүз, сөзсүз, тынчтык, тынчтык, көк улак, көк улак, доклад, доклад, диалог, диалог. Уңгулар жана мүчөлөр бири-биринен ажыратылбай чогуу жазылгандыктан, кыргыз орфографиясынын жогорудагыдай эки принциби бир сөз ичинде эле өз ара айкашып турат. Анткени сөздүн бир бөлүгү морфологиялык принципке негизделсе, экинчи бөлүгү фонетикалык принципке негизделип жазылат. Бирок бул эки принциптин нормалары бардык эле сөздөр үчүн туруктуу колдонулбайт. Кээде морфологиялык принцип толук сакталбай, ага фонетикалык принцип үстөмдүк кылып келет. Мындай сөздөрдүн уңгулары өзүнүн баштапкы уңгу түрүндөгү тыбыштык көрүнүшүн сактабай, мүчөлөр аркылуу бир аз өзгөргөн калыбында жазылат. Демек, уңгу сөздүн жазылышы фонетикалык принципке да баш ийип калат. Мисалдар менен далилдесек, биринчи, уңгунун аягындагы каткалаң үнсүздөр КП мүчөдөгү үндүүлөр аркылуу жумшарып айтылышы жазууда да сакталат. Мисалы, китеп, мүчөсүн уласак, китеби, кап, кабы, көк, мүчөсүн уласак, көгүш, ак,
деген уңгу сөзгө ыш мүчөсүн ыласак агыш. Экинчи, кээ бир уңгу сөздөр мүчө жалганганда тыбыштык составын өзгөртүп, бир аз кыскарып айтылат. Жазууда да ушул айтылышы сакталат. Тактап айтканда бул уңгу сөздөрдүн жазылышына фонетикалык принцип үстөмдүк кылат. Бала деген уңгу сөзгө лар мүчөсүн ыласак балдар. Жумуш деген уңгу сөзгө а мүчөсүн ыласак жумша. Жыйын деген уңгу сөзгө а мүчөнү ыласак жыйна. Кызыл гылт кызгылт. Төмөнкү макалдарды толуктап, көп чекит коюлган жерге сөздөрдү тууралап коюп жазасыңар. Бул кашанын ичиндеги сөздөр бүгүнкү темабызга байланыштуу. Орфографиялык эрежелерге таянып, сөздөрдү оңдоп, тууралап, бош жерлерге жазып чыгасыңар. Анда макалды окусак, туура сөз кылычтан өткүр. Жол салсаң өтөсүң, оор казсаң түшөсүң. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Алганың долу болсо, замандын тынчтыгынан не пайда? Бүлөөгө бергиз өгөө бар, экөөгө бергиз бирөө бар. Баймын деп мактанба, жокмун деп арданба. Өмүр өзөн, тынбай агар зымырар. Пейил кетип адамдан, береке качты замандан. Нуска жорук жоголду, жакшы менен жамандан. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери кайсылар? Кыргыз орфографиясынын атайын иштелип чыккан эрежелеринин системасы негизинен төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат. Биринчи, сөздөрдүн уңгусу жана сөз мүчөлөрүн жазуу эрежелери. Экинчи, сөздөрдү бирге жана бөлүк жазуу эрежелери. Үчүнчү, баш тамгаларды коюп жазуу эрежелери. Төртүнчү, сөздөрдү ташмалдап жазуу эрежелери. Сөздөрдүн уңгусун жана сөз мүчөлөрүн жазуу эрежелери. Кыргыз тилинде уңгу сөздөрдүн жана ага жалганган мүчөлөрдүн жазылышы морфологиялык жана фонетикалык принципке негизделген. Бул боюнча биз жогоруда мисалдарды келтирип кеттик. Ооз-2 кепте ар түрдүү варианттарда айтылып жүргөн сөздөрдү жана диалектилик фактыларды бир калыпка түшүрүү үчүн тактап айтканда, айтылышынын да, жазылышынын да бир вариантын алуу үчүн орфографиялык сөздүктөргө кайрылуу зарыл. Алсак, ооз-2 жана диалектилик варианттар: жыңайлак, жаңгыз, абан, быяз, балкыч. Ал эми орфографиялык вариантта болсо жылаң аяк, жалгыз, обон, пияз, балчык. Кээде айрым сөздөргө мүчө уланганда морфологиялык принцип толук сакталбай, ага фонетикалык принцип үстөмдүк кылып кеткен учурлар болот. Мисалы, эки деген уңгу сөзгө о мүчөсүн ыласак экөө. Там деген уңгу сөзгө ып мүчөсүн ыласак тамп. Мен деген уңгу сөзгө га мүчөсүн ыласак мага. Бала деген уңгу сөзгө лар мүчөсүн ыласак балдар. Орун деген уңгу сөзгө ы мүчөсүн ыласак орду. Экинчи, сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу эрежелери. Асы сөздөрдү бириктирбей, ар бирин айрым-айрым жазуу, айтылып жаткан ойду так, туура түшүнүүгө, сүйлөмдөгү ар бир сөздүн чегин ажыратып таанууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, карамай, кур алды, мал алат. Карамай, кур алды, мал алат. Сөздөрдү бириктирип жазуу төмөнкүдөй учурларда болот. Тарыхый жагынан татаал, ал эми азыркы учурда жөнөкөй сөз катары колдонулуп жүргөн сөздөр бирге жазылат. Бүгүн, бул күн, унчук, үн, чык, 90, 9, 10, таяке, тай,
аке жана башка. Адамдарга, жаныбарларга коюлган энчилүү аттар бир нече сөздөрдөн турса, алар биригип жазылат. Керимкул, Турдубай бул адам аттары, Аккула, Тайтору, Суречки бул жаныбардын аттары. Эскертүү: өз аты менен катар же өз атынын ордун басып, лакап катары колдонулуп кеткен аттар бөлөк-бөлөк жазылат. Мисалы, Жаңыл мырза, Тоголок молдо, Молдо Нияз. Үчүнчү, баш тамгаларды коюп жазуу эрежелери. Жазуу иштеринде баш тамгалар төмөнкү учурларда колдонулат. Сүйлөмдөрдүн башында, энчилүү аттарды жазганда, баш тамгасынан кыскартылган сөздөрдө. Энчилүү аттардын жазылышы. Бул жерде туура эмес варианты жазылган. Дептериңерди алып, туура жазылышын жазасыңар. Ойлон, изден, тап деген оюн менен аткарабыз. Туура вариантын эсиңерге тутуп алгыла балдар. Туура вариантын окуу менен бирге биз эрежелерге токтолуп өтөбүз. Биринчи, бул жерде Жаңыл мырза. Эгерде адамдарга тиешелүү өзгөчөлүктү билдирген лакап аттар колдонулса, баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Султанмурат деген сөз эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баш тамга менен бирге жазылат. Асел. Кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягына ичкертүү белги жазылбайт. Ойсул ата. Морфологиялык түшүнүктөргө байланыштуу болгон татаал энчилүү аттардын биринчиси баш тамга менен, экинчиси кичине тамга менен жазылат. Кембирч. Орус тилинен кирген сөздөрдүн баары орус орфографиясынын негизинде жазылат, бирок Кембирч деген сөз кыргыз тилиндеги ж аркылуу жазылат. Сарбагыш. Уруулардын аттары кичине тамга менен жазылат. Алтын казык. Астрономиялык аттардын жөнөкөй түрү да, татаал түрү да баш тамга менен жазылат. Аккула. Айбанаттарга, жаныбарларга энчиленип коюлган аттар бириктирилип, баш тамга менен жазылат. Кумтөр. Географиялык татаал энчилүү аттардын ортосуна дефис белгиси коюлуп, баш тамга менен жазылат. Аламүдүн. Эгер географиялык аттардын бир сөзү маани бербесе, анда алардын бириктирилип жазылат. Орто Азия. Орус тилинен которулган географиялык аттар баш тамга менен жазылат. Алайлык. Географиялык энчилүү аттарга лык мүчөсү уланса, ошол жерлик экенин билдирген, анда кичине менен жазылат. Ыракы чыгыш. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр географиялык энчилүү аттарга уланып келсе, анда чыгыш деген баш тамга менен жазылат. Андан кийин ыракы чыгыш. Эгерде түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген жалпы ат катары келсе, анда кичине менен жазылат. Ысык көлдүн чыгышы, Оштун батышы жана башка. Орден, медал деген аттар кичине менен жазылат. Мисалы, Манас ордени. Майрамдардын аттары баш тамга менен жазылат. Башкы сөздөрү гана: Нооруз майрамы, Жаңы жыл майрамы. Басмакана, кофе, ресторан, ишканалардын аттары тырмакчага алынып, баш тамга менен жазылат. Илим басмасы. Гезит журналынын аттары тырмакчага алынып, баш тамга менен жазылат. Кырчын журналы. Расмий аталыштардын ар бир сөзү баш тамга менен жазылат. Жогорку кеңеш. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын аттарынын биринчи сөзү баш тамга менен жазылат. Билим берүү жана илим министри. Кыскартылган сөздөрдүн жазылышы.
Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылат. БУ Бириккен Улуттар Уюму. УАК Улуттук аттестациялоо комиссиясы. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине менен жазылат. Кунин эмес, кунун. Кыргыз телерадиосунун эмес, кытердин. Биринчи муундарынан кыскартылган татаал сөздөр кичине менен бирге жазылат. Мисалы, филфак, турфирма. Кош сөздөрдүн бардык түрүнүн ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат. Мисалы, ата-эне, күч-кубат, малы-сал, тез-тез, ыпыр-сыпыр. Төртүнчү сөздөрдү ташмалдап жазуунун эрежелери. Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга жыроо тартиби боюнча ташылат. Дептер, карандаш, кубаттуу. Эгерде сөз бир гана муундан турган болсо, андай сөздөрдү ташууга мүмкүн эмес. Топ, беш, жаак, суу. Жалаң гана үндөөдөн турган сөздөр саптын акырына бөлүп калтырууга туура жол берилбейт. Эне, эне, ысык, ысык, өмүр, өмүр. Ошондой эле йоттошкон тамгаларды да жалгыз бөлүп ташууга болбойт. Яшик, юмор, сыя. Баш тамгаларынан кыскартылган сөздөрдү ташууга жол берилбейт. Мисалы, акышы, бу, жоч, жаму, жак. Алган билимдерди актуалдаштыруу максатында кем чонтойдун каталарын оңдойбуз. Бул жерде Сагынбай Манасчы деген текстти окуп чыгабыз. Бул жерде туура эмес варианты берилген. Дептерди алабыз дагы туура вариантын жазабыз. Балдар, эгерде дептериңерге туура вариантын жазган болсоңор, анда бул жерде туура варианты турат. Акыл кара чач кем чонтойдун каталарын оңдоп жазган. Анда окуп көрөйлү. Сагынбай Орозбаков 1868 жылы Ысык көлдүн Сарой деген жеринде туулган. Атасы казак-кыргызга таанымал адам болгон. Сагынбай 15 жашар кезинде катуу ооруп жатып, таңга жуук түш көрөт. Түшүндө айлана көзгө сайса көрүнгүс караңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Барар үйүн, кирер эшигин таппайт. Бир маалда укмуштуудай таң каларлык үн чыгып, үйдүн эшиги ачылат. Бала үйгө кирип, манасты айтып кирет. Ойгонсо куландан соо экен. Сагынбай ысык көл, ат башы, нарын, суу самырда манас айткан. Сагынбай Манасчынын вариантын жазып алуу советтик мезгилде башталат. 1921 жылы башкырстандык мугалим Каюм Ифтаков кагазга түшүрөт. Өтүлгөн темага карата сөздүк жат жазабыз. Бул жерде туура эмес варианты берилген жат жазуунун. Мен азыр окуйм. Дептерге туура вариантын жазганга аракет кылабыз. Көрөгөчтүк, чаштуу, уштоо, кылычтай, тузсуз, сөзсүз, комузсуз, күңкөр, кийинки, көнгөн, эгинге, мейманга, көрүнгөн, жуунган, багынбас, бөлүнбөс, көрүнбөйт, барганмын, келгенмин, качанкы, мурунку, герб, завод, геолог, абсурд. Балдар, эгерде жазган болсок, анда бул жерде жат жазуунун туура варианты жазылган. Туура вариантына карап, каталарыбызды оңдойбуз. Тесттик суроолор. Мен азыр силерге тест окуймун. Дептериңерге туура вариантын белгилеп кете бересиңер. Биринчи, төмөндөгү сөздөрдүн кайсы түрлөрүнө жазууда жол берилет? Биринчи, убакыт,
Ubakты. Ekінші kelgem, kelgemin, kelgenmin. Üçüncü kelçümün, kelüçümün. Dördüncü türlü, türdü. Kaysı variantı tuğra? Bir depterge belgileybiz. Ekinci, kaysı varianttagı sözdör жазуу erejесine tuğra kelet? A. Silk, silki, sebip. B. Küngü, ecemi, ecemdi. V. Emiten, emiteden, asçılık. G. Tengir, tengiri, жазчу. Üçüncü, sözdördün tuğra жазылған variantын tap. A. Naq, naqta, dialogtun. B. Erinin, erdin, keler. V. Ipısık, apappak, kapkaydan. G. Tepeten, opoңой, kaçtı. Dördüncü, kengey sözün kaysı varianttagı жазылышы tuğra? A. Kengeyet, B. Kengeyet, V. Kengeyet, G. Kenget. Beşinci, süйлömдөгү kaysı sözdör erejеге tuğra kelbeyt? Bilim izdеген ösөр, bölük izdеген öçör. A. Bilim bölük, B. Ösör, öçör, V. İzdegen. Эгерде балдар дептериңерге тесттин туура вариантын белгилеген болсоңор, анда бул жерде тесттин суроолорун туура жооптору турат. Мына ушуга карап, тууралап жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Энчилүү аттардын туура жазылышын пайдаланып, мекенимдин кооз жерлери деген темада эссе жазып келесиңер. Бул сүрөттөрдү пайдаланасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.